Төрт мазхаб bir ele Hanafi ele bolsa bolboybu. Bölünüp jarılbay. Bolot bolboyt dep baş aylandırбай. Misалы Hanafi mazhab bolot dese Şafi mazhabı bolboyt dep baş aylandırıp din düşmanlarga jol açılıp. Uşunun bardygy savadsızlıktan bolot albatta. Төрт mazhabdan hiç kaçan bir-biri menen talaşkan emes. Artıkçılık masalede gana talaşat. Misалы namazın farzlığı jönündө төрт öteң talaşpayt. Ova 5 mal namaz oku farz deyt. Darat aluu farz deyt. Hiç kanda talaşpayt bul jerde. Ömründe bir jol ajılıkka barуу farz emes. Bar төрт öteң ele farz deyt. Oroza karma farz deyt төрт öteң ele. Birösü 15 gün oroza karma dese, birösü 60 gün oroza karma dep aytpayt. Bardygy da ошол 30 gün oroza karma kadimkidey ele. Bolgon bir ereje var. İhtilaful aimma rahmatun lil umma degen. Alımdardın talaş tartışı ümmet üçün bul rahmat, rayım, bul gengdik, jırgalçılık degen manede aytılgan. Demek төрт mazhabdan төртөөнүкү тең топ-туура. Bolgonu bizim Orta Azia çölkömü көбүнчө. Kebir Arap çölkömdörü misалы Irak'ta ala turgan bolsok. Көбүнчө Hanafi dünyada jer betindegi 50%'dan aşığı bütele Hanafi mazhabını karmalat. Gerek bolsa ilimdin çordonu bolgon, ilimdin özögü bolgon, ilim bilimdin tarkalışına bir en bir jakşı şart tüzülgön Egipet bu. Adeyiz, bu deyiz, kebiri jamanday öğretken. Egipet degen 100 kança milyon halkı var. Jana kança kılımdardan beri ilimderdi ustazdan şakitke, şakitten şakitke ötkörüp kelatkan ne degen ne bir güçlü alımlar ötkön al jerde. Uçurda da var. Jana ошондой эле эмне деген тарыхын ала турган болсо фараондорду, пайгамбарларды узаткан эл алар. Жөн эле жеңил санай бербеш керек. Ошондой күчтүү дин боюнча айтып атабыз биз. Жанагы саясат жагы, экономика жагын айткан жокпуз. Dini жагы, dini деңгел жагын айтканда. Demek ошондой илимдүү, билимдүү алымдар, системалар, илим системалары орношкон күндө деле Hanafi mazhabı боюнча эмне кылат? Нике кыят. Ошон үчүн Имам Шафи карабайсыз, бири-бири менен каршы талашкан эмес булар. Бири-бирине жакшы сөз айткан. Имам Шафи айтып атпайбы? Фиq дегенде, шариат дегенде Имам Азамдын үй бүлөсүн түшүнө өргүлө дейт. А бөлөк алымдар айтат, hadis дегенде Имам Шафинин үй бүлөсүн түшүнгүлө деп. Демек ушулар пайдалуу укму сонуңуп иреттеп кетишкен. Мисалы Darat kitebi, namaz kitebi, orozo kitebi, ajılık kitebi öz-özünчө bölük punkt kılıp мындай ордордуна рамкасына салып берген. Бул Hanafi mazhabı болот атпайбы, fiq маселесин. Болбосо пайгамбар жубанында Darat kitebi, ана намаз kitebi öz-özүнчө болгон эмес да. Баары бирдей айтылып кете берген. Жана пайгамбарыбыздан эмне муктаждык болсо өзүнөн түз сурап алып, түз түшүнүп кете беришкен. Мына ошондуктан усул деген эреже чыккан. Усулул фиq деп коет. Мисалы фиqка тиешелүү, шариаттын өзүнө тиешелүү канча аят бар десе, мынча аят бар, 500 аят бар деп айтышыңыз керек. Фиqтын өзүнө, шариаттын өзүнө тиешелүү канча хадис бар десе, эмне деп айтасыз? 3000 хадис бар. Калган хадистер тозок жөнүндө, бейиш жөнүндө, соопчулук, артыкчылык, бир күнөөдөн токтотуп коюу, кыскасы артыкчылык жана күнөө нерселерден токтолуу, же болбосо бир окуялар, тарыхый окуялар жөнүндө айтылган аяттар жана хадистер болуп кала бермекчи. Калган нак шариаттын өзүнө тиешелүү 500 аят, нак шариаттын өзүнө өкүм чыгарганга тиешелүү хадистер 3000 хадис. Усулу Шафи деген китепти ким окуган болсо, аны албетте ошол жактан таап алса болот. Ошондуктан төрт мазхабтың биз үчүн керемет сонун школа, мындай айтканда. Төртөө тең топтора. Бүгүнкү күндө карабайсызбы? Гимназия мектеби бар, лицей мектеби бар, жөнөкөй мектептери бар. Алар эч качан бири-бирине каршы эмес. Баарында эле бир адаттагы мектеп кылып койбойбу? Эмне кылабыз? Гимназия мектеп, эмне кереги бар лицей мектеп кылып деген сыяктуу болуп калабыз. Ошондуктан төртөө тең туура, төртөө тең негизги өзөк маселеде талашпайт, болгон артыкчылыктарда талашат. Мисалы, кол көтөрсө, Имам Шафилерде эмне кылат? Көкүрөктүн тушуна чейин мындай көтөрүп койсо боло берет дейт. А биздики эмне кылат? Кулактын тушуна чейин көтөрөлү дейт. Анда да мындай эмес, мындай кылып дейт. Эмне үчүн? Колубуздан бери, баш бармактарыбыздан бери кыбылага карасын. Экинчиден бир эле артыкчылык бар. I'lamul asam. Арттагы дүлөйлөргө намазды билдирип коюу. Намаз башталыптыр деп кээ бир укпай калгандар бар да. Алыстан ошол колдор мит иштесе эле, намаз башталыптыр дейт экен. Азыркы микрофон чыгып оңой болуп калды. Мурда микрофон болгон эмес. Аллаху акбар десе айта алып 10 000, 20 000 адам намаз окуса каяктан билет? Бүт колдор мондо көтөрүлгөндө. Эгер мындай болсо мындай денелер кыймылдап атыптыр деп билбей калышы мүмкүн, укпай калышы мүмкүн эч ким. Ошон үчүн Аллаху акбар деп кол мондо көтөрүлгөндө, намаз башталыптыр деп элдин баары билип алган.
Ошол эле учурда Ханафи мазхабы айткан жок да, ким эмнеке чейин намазды колу эмнеке чейин көтөрсө, алардын намазы намаз эмес деп айта албайбыз. Ар биринин өзүнүн эмнеси бар, далили бар. Мисалы, Хамбали мазхабта айтат, киндиктин үстүнө да болот, киндиктин өзүнө, киндиктин астына да болот деп атпайбы? Биз деле айтабыз, ооба, силерге мейли андай боло бериши мүмкүн. Бирок биз киндиктин алды жагына кармайбыз. Эмне үчүн? Баягы Алла Тааланын алдында бир муктаж инсанга, бир муктаж пендесине окшоп, бир кулдук Кудайга чындап бир жалбарып аткан адамдын келбетинде ибадат кылгыбыз келет деп биз ушуну алабыз. Шафи мазхабында жана Хамбали мазхабында киндиктин үстү, киндиктин өзү, киндиктин асты боло берет. Бирок кээ бирөө мынаны толуп атпайбы? Бул жок. Киндиктин үстү бар, киндиктин өзү бар, киндиктин асты бар. Ал Хамбали мазхабы. Ал эми биздин Ханафи мазхабыбызда эмне болот? Киндиктин астына кармайбыз. Эмне үчүн? Ибадатты бир Кудай Тааламга чындап муктаж болгон сыяктуу болуп туруш үчүн. Бул биринчиден. Экинчи бир мисал, логикалык мисал келтире турган болсок, айталы, кайнатаңыз келди. Биринчи жолу келип атат эшигиңиздин алдына. Сиздер тозуп алып атасыздар. Кудалыкка. Же болбосо сиздер бардыңыздар. Жаңы сиз күйөө болуп атасыз. Же болбосо куда болуп түшүп бардыңыз. Мына толуп калды, мына толуп турса эмне дейт? Бул тоготпойт го дейт да. Ошол жерден анан Кудам биздин сизге кулдугубуз бар десе, алдагы салт санааны, нарк насилди түшүнгөн инсан болсо эмне дейт? Шарт бурат. Кулдугуңар Кудайга болсун деп. Мынакей маселе. Сонун ушундай бизде ыкташтырып койгон. Анан кулдук бар деген сөз туура эмес дегендер бар. Баланчанын кулу деп айтылабы, айтылбайбы? Айтылат. Кызматкери деген мааниде. Биз сизге кызматкербиз деген мааниде айтканда, жок деп туруп, силер чыныгы кулдугуңарды Кудайга кылгыла деп туруп, бул жака оодарып коет. Мына кыргыздын салт санаасынан, нарк насилдеринен айлансак болот. Сону жашоо менен көрсөтүп кетишкен. Ошол сыяктуу, ошол жерде да карабайсызбы? Митип турган талаптагыдай болуп атат. Жакшы көрүнүш болуп атат. Кой деп анан алар дагы эмне алат? Сизге болгон сый урматын күчөтө баштайт.